Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Чакчуш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда, биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз Манас эпосунун баалуулуктары тууралуу сөз кылмакчыбыз. Алды менен студиябызга келген конокторду тааныштыра кетели. Публицист, жазуучу, сынчы, адабият таануучу, педагог окумуштуу, филология илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Советбек Байгазиев агайыбыз келип отурат. Ошондой эле Кыргыз билим берүү академиясынын бөлүм башчысы Сейит Жамбаев агайыбыз келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Бүгүнкү сөз кыла турганыбыз мынакей алдыңыздарда турган Советбек агайдын жаңы чыккан ушул китеби боюнча болуп турат. Андыктан ушул Манас эпосунун баалуулуктары Советбек агай өзүңүздөн эле баштайлы. Мына ушул китептин жазылышы кандай болду, эмнеге түрткү болду, эмне жөнүндө дегенде алгач ушул бет ачары деп коет. Андыктан ушул алгачкы сөздү ушу сизден баштайлы. Рахмат. Мен бул китеп жөнүндө айтуудан мурда бир нерсени айтып өткüm келет да. Чыңгыз Айтматов айткандай, азыр дүйнө элдери бир кайыкта баратат. Дүйнөлүк интеграция күчөп жатат. Дүйнөнү башкарууга, гегемон болууга умтулган державалар бар. Эл аралык терроризм, диндик экстремизм дагы тишин кайрап турат. Биз Кыргызстан мындай эл аралык киттердин ортосунда жашап жатабыз. Ушундай шартта аз сандагы улуттардын өзүнүн улуттугун сактап калышы, улут катары, эл катары өзүнүн тилин, маданиятын сактап дүйнөлүк көчтө өзүнүн ордун табыш маселеси өтө курч туруп атат да. Мына күчтүү державалардын алкымына жутулуп кетүү коркунучу да бар. Мына ушундай шартта бир жагынан адеп аклак кризиси дагы дүйнөдө гана эмес, Кыргызстанда да күч алып турат. Мына ушундай кырдаалда президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдун инсанды адеп аклактык жактан өнүктүрүү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгы чыкты. Мунун негизги мазмунун карап көрсөк, бул жарлыктын ушу улутту сактоо, улуттук баалуулуктарды коргоо жана аны тарбия ишинде пайдалануу, жалпы адамзаттык баалуулуктар менен катар улуттук коломтобуздагы нарктарды кыймылга келтирүү, улуттун кызыкчылыгы үчүн пайдалануу, чындыгында өзүнүн улуттук кыртышына таянбаган, улуттук тамырына таянбаган эл азыркы заманда сакталып калышы да кыйын. Баягы майда балыктар киттердин оозуна жутулуп кеткен сыяктуу ушундай опурталдуулук күтүп турат. Ошон үчүн улуттук негиздерибизди чыңдоо, улуттук баалуулуктарыбызга таянып, маданиятыбызга таянып, тилибизге таянып, улут катары сакталуу маселеси биздин алдыбызда тургандыктан, ошол улуттук ресурстарды, улуттук кыртышыбыздагы кеништерди, нарктуу өлөттөрдү алып чыгуу, элге сунуу, тарбия ишинин кызыкчылыктарына ишке чыгуу маселеси пайда болду. Мына ушундай зарылдыктан ушу Манас эпосунун руханий, адептик, ыймандык, идеялык, философиялык
жана патриоттук баалуулуктар деген китепти жазууга туура келди. Мен мурдатан эле жазып келгем бул маселелерди. Негизги максат жаштарды, калкыбызды, жарандарыбызды, муундарды ушул улуттук дөөлөттөрдүн, улуттук нарк баалуулуктардын негизинде тарбиялоо. Ошол тарбия ишине үй бүлөдө болобу, мектепте болобу курал керек, китеп керек, окуу тарбия колдонбосу керек, баалуулуктар жөнүндөгү окуу китеби керек. Мына ушул максатты көздөп ушул китеп жазылды да. Буга чейин Айкөл Манастын адеп аклак кодекси деген темада да китеп болуп чыккан. Бул аты өзгөртүлүп, жагы толукталып экинчи басылышында. Ошол биринчи басылышында да, экинчи басылышында дагы баягы нускасы азыраак да. Анан ушуга байланыштуу жерлерде өткөн конференциялардын чечими чыккан. Ушул китепти көп нускада чыгарып элге жайылтуу. Ушундай талаптар коюлганда, анан айрым эл депутаттары, мисалы үчүн Кулбараков спонсор болуп бул китепти көбөйтүп да чыгарышты, бирок республикага тегиз жеткен жок да. Анан эми ушул Манас эпосунун окуяларын эле айта бербей, ошо Манас бул адеп аклак энциклопедиясы деп да айтып келатабыз. Ошо кандай баалуулуктар бар, кандай нарктар, кандай кеничтер, кандай дөөлөттөр бар, кандай эреже жоолор, кандай адеп аклак, этикалык эрежелер бар, кандай философия бар, кандай идеялар бар. Илгертен кыргыз элинин өзөгүн түзүп келген, жан дүйнөсүнүн өзөгүн түзүп келген кандай эреже жоолор бар. Мына ошол баалуулуктарды адегенде ошо Манастан алып чыгыш керек. Талдап, мисалдар менен, түшүндүрмөлөр менен, комментарийлер менен ошолорду аныктап, анан элге сунуш керек да ошо маселелерди. Анан буга чейин көбүнчө Манас фольклористик планда изилденип келди да. Андай жанагындай патриоттук, мекенчилдик, эл жерди сүйүү жөнүндөгү идеяларды кеңири ачып, кеңири пропагандалоого, тоталитардык идеологиянын тушунда жол берилген эмес да. Көп киши батынган эмес. Анын үстүнө мектептерде Манас окутулганы менен бир океандай Манаска бир 4-5 саат эле бөлүнгөн. Ошон үчүн азыр эгемендүүлүк келгенде ушу Манастын идеологиясын, жанагындай идеялык дөөлөттөрүн, адеп аклак кеничтерин алып чыгууга шарт түзүлдү да. Ошон үчүн мен ушу эгемендүүлүк келгенден баштап эле ушу Манастын жанагындай дөөлөттөрүн талдап алып чыгууга аракет кыла баштагам. Ушу 30 жылдан бери бир 20дан ашык китеп жаздым. Ошолордун каймагын калпып, акырында ушул азыр сөз болуп жаткан китебим жаралды да. Ушул ким тарабынан каржыланды? Канча нускада чыкты? Эми мурда бир 2000 нускада чыккан мурдагы басылышында. Буга депутат Автандил Кулбараков жардам берген. Бу китеп жаңы эле чыкты, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата. Анан бул 300 нуска менен гана чыкты, өзүмдүн каражатыма чыкты. Аз эле чыккан экен.
Анан эми бул китепти өкмөткө бердим, министрликке бердим. Эми карап көрүшөт го. Жакшы, Сейит агай, мынакей Саатбек агай айткандай чындыгында жана эфирден сырткарыда өзүңүз айтып кеттиңиз, тиги Айкөл Манастын мурунку чыккан китеби. Bir 70% мектепке жетип конференцияларды уюштурду мугалимдер деп атасыз да. Ада болсо жакшы 70% болсо да бир мындай көңүл жылытарлык нерсе. Бирок эми азыркы бул китеп 300 нускада бул мындай эле бир жөн эле аз эле саңда, эми эң эле аз да. Анан кантип бул жеткириш керек? Чын эле Манас деп атабыз. Манас дегенибиз менен анчалык элдин калың катмарына түшүнүктүү сиңбей атат да, жетпей атат. Эми мындай да, мына эгемендүүлүк алган 90-жылдан бери Совет Боросханович ушул кыргыз адабиятынын сабагына жаңы программаларды киргизип, мына Манас эпосун окутуу боюнча программа түзүп. Акыркы 2014-жылы баштаптыр китепче кылып чыгарып 35 китепче жазып чыккан экен. Мунун зарылчылыгын жана Совет Боросханович сөз айткандай Манас океан. Манас ыр түрүндө жазылган. Биз көпчүлүгүнү ыр түрүндө көпчүлүк эле киши окуп аягына жыга бербейт да. Анан экинчиден ошол ыр түрүндө окулган эпостун аркы контекстинде өзөгүндө эмне жатат? Ошону албай эле сырттан кетип эле анан Манас кетип калат атпайбы? Эмне үчүн Манастын 7 осуяты элге сиңбей койду? Эң сонун осуяттар. Бирок ошону элге жеткире албай, мектептерде окуучуларга жеткире албай койдук да. Элдердин достугу дейт, болуптур элдердин достугу. Биримдик дейт, болуптур биримдик. Бирок ошол Манаста кандай чагылдырылды? Манаста кантип айткан, эмне болгон деген. Манас адеп акыбат энциклопедиясы деп агай айтып атат. Манас кыргыз рухунун туу чокусу деп Айтматов айтып атат. Мынакей 5 күн 5 түн Манас айтып атат кечээ күнү. Мына ошолордун өзөгүн Манастын ичиндеги идеяларын өзөктөп, бөлүп кичинеден жеткирип, ата энеге болгон мамиле, тарбия. Эми Манастын ичинде бул физикасы да бар, химиясы да бар, биологиясы да бар, Манаста медицина бар, Манаста жер аттары бар, Манаста жана жылкылардын аттарын эле аталыштары канчалык. Мына ушулардын баардыгын балдарга, деле коомчулукка жеткирүү маселесинде ушуну кичинеден бөлүп майдалап, чайнап жеткирип бериш шарттуу. Тургандыктан анан агай ошондой кылып жазып атпайбы. Эми бул китептин баалуулугу эмнеде болуп атат? Бул китептин баалуулугу ошол окуучуларга, ата энелерге, деле студенттерге жана Манас таануучуларга Манастагы асыл баалуулук өзөк эмне? Мисалы үчүн Манастагы достук, элдердин биримдиги деп коелук. Бул Манаста кандай чагылдырылган? Тил маселесине келгенде 60 тил билген ажыбай дейт. Кечээ күнү Көкөтайдын ашын өткөрүп, азыркы олимпиаданын прототипи болуп атат. Мына ушундай мисалдар менен, мына жанакейлердики Бөлөкбай устанын болот, алтын эриткен, жанагы эң жогорку сапаттагы көмүр, жыгач көмүр алган эпизоддор турбайбы? Мына ушуларды, мына биздин ата-бабалар ушундай кылып окуткан, ушундай кылып колунан келген эң сапаттуу булардын деп атпайбы, болоттун сталь. Ошону алган, күмүш шегерген, алтын шегерген, мына ушуларды. Андан сырткары бул жерде эң башкы маселе ушундай туруп атат. Тарбия, ата энени сыйлоо, мекенди сүйүү, жарды сүйүү, элди сүйүү, достук деген чоң категориядагылардын баардыгын биргелешип мындай бөлүп берип атпайбы. Мына чоң улуу окумуштуунун айтканы бар. Мектеп ар тараптуу өнүккөн инсанды тарбиялаш керек. Адистерди тарбиялабайт. Тилекке каршы бүгүнкү күнү биздин мектептерде адис
тарбиялап эле физиканы билгиси келет, химияны билгиси келет, тилчиси тилгесин, адистикке кетип калды. Тарбия маселеси калып калды да. Анан жанагы тиги Садыр Нуркожоевичтин указы ошонун негизинде чыгып атат. Бир кызык фактын айтайын. Мына ушул агайдыкындай эле маселе дүйнө жүзүнүн көп жеринде бар. Индонезияда болду. Ошол жерде 10 предмет мамлекет несинен окутулат экен. Бул тил, адабият, маданият, тарых, география, музыка, көркөм өнөр, дене тарбия, анан аскердик тарбия. 1-класстан 12-класска чейин мамлекет несинен бекер окутулат экен. Физика, химия, биология, эмер китептер, жанагы технология деген китептер 8-класска чейин окутулат экен. 8-класстан кийин профилдешип өздөрү ким кайсыга кетип ушундай кетет экен да. Анан сурап калдык. Биздин деле мектептин алдында коюлган маселе ар тараптуу өнүккөн инсан тарбиялоо. Алар ар тараптуу өнүккөн инсан деп тилин билген, ден соолугу чың, маданияттан, көркөм адабияттан түшүнүгү бар адамды ар тараптуу өнүккөн инсан деп кабылдайт экен да. Анан физика, химия ал керектүү. Ким физик болгусу келсе 8-класска чейин жалпы түшүнүктөрдү берет. Муну айтайын деп атканым эң башкы неме жанагы тарбияга көңүл бурат экен. Тарбияга. Эң кызык жери биз азыр тил деп атабыз, кыргыз тилин үйрөтө албай атабыз. Ошол Индонезияда англисче дагы, французча дагы, инди тилдери дагы 1-класстан баштап эле кошумча кылып окутулат экен. Негизги өзүнүн өзөк тили болот экен. Өзүнүн тилин бардыгы окутулат. Кызыктай болуп калды, олимпиадада отурабыз. Ызык аябай. Анан дегенде хинди деп өзүнүн тилинде сүйлөйт. Анан англисче кетет. Анан орусча берет да. Анан таза айзыктан мен сурап калдым да. Түз эле англисче же болбосо орусча бере бербейби, хиндини баары түшүнбөйбүз десем айтып атпайбы. Асманды карабайбыз, биз каерде отурабыз деп. Өзүнүн тилинде. Мына ошонун өзөктөрү мына жерде ошол тил маселесин берип аткан ушул. Анан мына оракыл китепти жеткирүү маселесин. Анан ушуну окутуу маселесинде эң орчундуу немени мамлекет көңүл буруш керек болуп атат. Айыл өкмөттөрү, анагы коомдук уюмдар. Мына азыр Манас академиясы баштаган Манас менен акча таап аткан бир 10 чакты уюм бар. Мына ошолор биргелешип туруп, анан ушуну алып чыкса, мындай болуп атат. Жанагы мектептерде жакшы жөрөлгөлөр жүрүп атат. Манас боюнча конкурс болуп атат. Манас боюнча жанагыдай ар кандай викториналар болуп атат. Бул жакшы. Ал ошол жерде бир гана алардын өксүгүшү болуп атат. Ошол Манастын ичиндеги улуу асыл баалуулуктарды сурай албай эле Манастын апасы ким, атасы ким, кайсы атты минген, каяка барган, сыртынан ким менен согуштан. Анан жаштарга Манас айтып коюп атабыз окуучуларга. Манас айтканда окуучулар ошол жерде тиги ыргыда сайып чыгардык дегенде башын кесип кетти. Атын болду. Ушундай болуп атпайбы? Мына ушунун өзөгүн тияга бурганга, мына китеп абдан жардам берет да. Туура жанагыларды уюштургандан кийин мына китепти окуп туруп окуучуларга Манастын ичинен эмне айтса болот экен. Мына могуларды алса болуп турбайбы? Манаста 60 тил билген киши, Манаста көтөйдүн башында канчалаган калк келип, ошол бирин-бири түшүнүп атат. Манаста жарадарлар дарылап атат, кырмыдар жасап атат. Жанагы жаа менен тебетейди жерге түшүрбөй эт бышкычакты деп атат. Эт 1,5 саатта бышат, 2 саатта. Ушундай өнөрлөр турат. Азык деп коюңуз, аттанганда гүл азык. Ушундай кылып туруп, анан мекенди сүйүүгө алып келсе. Жанагы патриоттук деп атпайбызбы? Патриоттук дегендин немеси, ошо мекенчилигинде да биздин ата-бабалар ушундай жашаган. Мына китептин баарлыгы, китептин бүгүнкү абдан зарыл керектиги ушул жерде болуп атат. Мына муну карасаңыз,
бөлүп мындай койгондо Манастагы адеп аклак, Манастагы махабат, үй бүлө, Манастагы эл башкаруу, Манастагы дипломатия деп туруп темаларын эле бөлүп. Эмгекчилдик. Мына ушул бүгүнкү күнү Манас эпосун жаштарга жеткирүүдө өзөктүү ачкыч болуп берет деп эле бир айтарат элем да. Жакшы агай, жакшы сөз болду. Садбек агай, эми китептин ичине кирелем, мына баш сыртынан айланып келдик. Эми ошол ичинде эң мазмундуу, маанилүү азыркы заманда эми убакыт, тарых окуш деген мындай иш көп дешет го. Кандай кылып мына бөлүпсүз, азыр Сейит агай айтып берди, окуп берди. Сиз ошол өзүңүздүн мына ачкан жерден эле баштасаңыз. Эми мына биздин жаштардын, жарандарыбыздын жан дүйнөсүн, руханиятын, ички маданиятын калыптандырышыбыз керек. Адеп аклагын. Адегенде. Ошол адегенде мындай адам бол. Адам болуш үчүн адамдык сапаттарга ээ болуш керек. Ошондо биздин казынабызда эмне бар? Албетте Манаска кайрылабыз. Эми ошондо Манас мектепте, жогорку окуу жайларында окутулуп атат. Ошондо мен мынтип айтар элем да, кыргыз элинин руханий өзөгүн түзүп келген бир эреже жоболор бар да, илгертен. Ошондой түптүү эрежелерибиз болгон үчүн биз эл болуп келгенбиз. Азыр да улут болуп турабыз. Манасты Манас кылган ошол эреже жоболор, өзөк. Ал кандай нерсе? Мисалы, Кыргыздын нарык населинде Манастан мурун эле эмне болуп келген? Манас аны кантип уланткан? Биз кантип улантып атабыз? Ушуга бир мисал келтирип өтөйүн да. Мисалы, мына бизде баба дыйкан деген түшүнүк бар, Ошол баба дыйкан баягы жазында айдоого тукум чачат. Муну мен көп жаздым, башкалар да жазды. Анан тукум чачып атканда баягы ууштап туруп, бул курт кумурскага деп бир чачат. Бул жетим жесирге, бул сурамчыга, тилемчиге. Анан бул мага, сага, ага деп ушундай тилек менен чачат да. Кыргыз элинин жан дүйнөсүнүн кенендигин, айкөлдүгүн көрсөтүп атпайбы? Өзүм үчүн эмес, өзгөлөр үчүн чачып атат. Адегенде башкалар ондойду. Мына ушундан эле биз кыргыз элинин жан дүйнөсүн көрөбүз да. Эми Манас. Манаска келгенде мына Манас баягы тарбия таалим алгандан кийин баягы ажо болуп турганда эл журтка моундай кайрылат да. Кебиме кулак каккыла, калкыңды жакшы баккыла, жесирге саан уй берип, сагырды издеп тапкыла. Сүйүнтүп чөккөн көңүлүн минерине тай бергин. Карыган карып кезиксе, каралашып май бергин. Жолоочу мискин мусапыр жолукса кенен жай бергин. Деп насаатын айтып атат. Мына ушу илгертен келаткан Кыргыздын жанагы баба дыйкандын наркы мына Манаста да бар. Манас канча элге жакшылык кылды. Мына Орто Азиядагы, Түркүстан чөлкөмүндөгү көп элдерди кулчулуктан бошотподу. Анан Кыркчорого кылган жакшылыгы. Кыскасы, Манастын жан дүйнөсүнүн айкөлдүгү. Мына биз муундарда ушундай бирөөлөргө жакшылык кылууга, бул дүйнөдө жашоонун маңызы ошол
айлана чөйрөңө жарыгыңды чачып жакшылык кылуу өмүрдүн маңызы ушунда. Мына Манас атабыз эмне деп атат? Манас кандай жакшылык кылып атат? Бул Кыргыздын наркы. Биз эгер ушул Манастын урпагы деген атка татыктуу бололу десек, улут бололу десек, калк бололу десек, ушул наркыбызды сактап калышыбыз керек. Ушул наркты балдарга бериш керек. Балдардын жан дүйнөсүнө ушул идеяны, ушул гуманизмди сиңириш керек. Мына окутуунун маңызы ушунда. Андан кийин дагы бир нерсени айтайын. Мына Манас башында эле ант берген. 6 сан аман турганда ыйык кыргыз жеримди душмандын буту баскыча. Асыл кыргыз элимди тебелетип душманга кор кылып карап жаткыча туулбай туна чөгөйүн тирүү жүрбөй билейин. Кыргыз элим үчүн жанымды курман кылайын. Андан башка мына атамдан калган анжиянды албасам атым өчүп калбайбы деп 6 айда Манас толгонуп турат. Мына ушул мына мекенчилдиктин өзөгү Манаста жатпайбы? Мына азыр дагы мына баягы Арыстанбек айткандай дүйнө устаранын мизинде оодарылып турат да. Мамлекетибизди сактап калуу, коргоо, өнүктүрүү мына бул маселе алдыбызда турат. Эл жерди Манасча сүйүү, Манас атабызча патриот болуу, мекенчил болуу. Мына ошол Манастын чачылганды жыйнаганы, үзүлгөндү улаганы, кулаалы жыйып куш кылганы, курама жыйып журт кылганы. Ушул чоң өрнөк да бизге. Биздин казынабыздагы баа жеткис мүлк ушул мекенчилдикти биз ар бирибиз сиңирип, ар бир баланын жан дүйнөсүнө ушул идеяны орнотуп, көкүрөк көдөнүнө салып, ошондон улам ар бир муунубуз мекенчил болуп чыкса, анда биздин мамлекет бекем болот да. Мына Манастын баалуулугу ушунда жатпайбы? Анан дагы бир нерсени мен айта кетейин да. Мына достук деп туура айтып өттү Сейит Жаанбаевич. Мына Манастын көп жерлери эгемендүүлүккө чейин чыкпай келген да. Мисалы үчүн пантюркизм идеяларын жайылтат, панисламизмди жайылтат деп кээ бир нерселерди, кээ бир бөлүктөрүн чыгарган эмес. Баягы коммунисттик идеологиянын ушунда чындыгында мына түрк элдери менен болгон достук, түрк элдеринин өз ара биримдиги идеясы абдан күчтүү берилген да. Мына Кумарык деген жерде Орто Азия жана Чыгыш Түркүстандагы 12 хандык биригип Манасты таанып, Манастын коргоочу экендигин түшүнүп, анан алтын жип менен согулган килемге Манасты отургузуп, 12 хандык жогорку каган кылып көтөрөт да Манасты. 12 хан. Анан Манас ошо каган болуп турганда Орто Азия, Түркүстанга эч ким кол сала алган эмес Манаста. Анан мына ушул түрк элдеринин биримдиги азыр дагы актуалдуу болуп турат да. Жакшы башталмалар бар. Түрк элдеринин маданияты боюнча мына Түрксой иштеп атат. Бирок ошол
Türk ellerinin özara ıntımagı ança bekem emes hazır. Misal üçün Ağerkeç Manas'ta aytат. Ümeteyge, Gökçen'in balasına. Sen Sarıarkan'a kaytarıp jatsan. Semetey Alatoğu'na kaytarıp jatsa. Silerge tırmaktı pende tiybeyt. Birimdik Kazak menen Kırgız'ın birimdigin öte güçlü aytkanda. Mına uşunday Almanbet menen Manastın dostluğu. El aralık dostluk. Türkiye'nin içinde Türk ellerinin birimdigi jönündögü mına filosofiya jatat. Mına uşunday dostlukka, Türk elleri menen bolgon birimdikке, anan içara ıntımaka çakırgan Manas bizke bugün gerek bolboganda kaçan gerek bolot. Manas altın gazına. Аны өздөштүрүшүбүз керек. Туура айтасың мынаке, жакшы сөз болду. Эми мен өзүмдүн оюмда мына 90-жылдан бери эгемендүүлүк алгандан бери мына быйыл 30 жыл болду. Ары чайпалдык, бери чайпалдык, айтор экономикабызды көтөрөбүз дедик, Швейцарияда болуп кетебиз дедик. Ар кандай болду да, 30 жылдын ичинде эмнелер гана болгон жок. Салжан Жигитов айткандай батыштын канализациясы агып кирди, агындылар, акыр чекирдин баары ошол убактагы жаш муундар не деген гана кинолорду көргөн жок. Ошонун баары жан дүйнөсүнө сиңди. Анан биз тамырыбызды табабыз, издейбиз деп Манас эпосунун 1000 жылдыгын өткөрдүк. Дагы далай ошол өтөт, тойлор өтөт, кайрылы баягы кепүскө түшөбүз да, дагы эле ушу менен жүрөбүз да. Сөзүңө аралжы мына ушул маселени туура айтып атасың. Бул китептин баалуулугунда биз айтып атпайбызбы? Бүгүн мына Манастын өзөктүү идеяларын сиңирип, жаштарды ошол өзөктүү идея менен тарбиялабасак. Мына 3 эле күн болду. Интернетте көрүп атасыңар. Орта Азия түрк элдери биригип бир баш кошуп өнүгөлүк десе, өзбектер айтып атат, казак кыргыз биздин алдыбызга киргиле, өзбек деген улут илгериден келген. Ага казактын окумуштуулары, аттуу баштуу окумуштуулары жазып атат. Жок, казак деген неме бул идеяны Нурсултан Абишевич айткан, өзбек, кыргыз, казак, неметиги түркмөндөр биздин алдыбызга келгиле деп. Анан Баяз Турал, Абдрахман Алымбаев жазып атат. Эй туугандар, силер мына биздин тарыхты карагыла, Кыргыздын 2000 жылдыгын. Ата Шакерим тарыхын окуп көрбөйсүңөрбү? Анан биз ошентип бир алдына келбейле, Манаста идея көрдүңбү? Бардык эл бири-бирине тең ата болуп, биримдикте жашайт. Жок, сенин алдына кирип, мен сенин алдыңда болом деп эле Манаста тиги казактын көкчөсү жүрөт, өзбектин Санжыбек жүрөт, тиги Алманбет жүрөт, немелер жүрөт. Ошонун бардыгы бирдей тең ата, бирдей укукта, bir birimdikte turup atат. Manastın 3 gün Aykölдүгү бириктирген да. 3 gün болду, интернетте күндө чыгып атат. Окутасыңар. Ар ким өз эле бири-бирибиз биз башкарабыз деген. Биз башкарабыз. Манастын Айкөлдүгү ошондо болуп атпайбы? Манастын Айкөлдүгү ошондо болуп атат. Сен менин алдыма кел, мага башы жок, тең ата болуп, бир тууган болуп, бирдиктүү түрк элдери биригиден. Анан эми бүгүнкү күн дагы өтө олуттуу маселе ушунда туруп атат. Манастын дагы бир баалуулугу ушу болуп атат. Манас көз өткөндө какшап атпайбы? Менин көзүм өтсө, каражаа кайбалта кайкалатып ким баштайт? Жетип калган кайран элди тоздурбай ким баштайт? Менден кийин эмне болот? Эл бирге аласыңарбы деген сана мына бүгүн бизди ойлонуш керек Манаста. Мына ушунун өзөгү мына ушу баалуулугу, ол китептин баалуулугуна ушунда болуп атат. Биз мына ушуларды кылып туруп, балдарга, окуучуларга, элге, журтка, студенттерибизге деги эле Манас эпосунун өзөктүү идеялары, Манас эпосунун өзөгү мына могу жерде деп тарбияласак анан балага сиңет. Анан өзүң айткандай Манасты жалпы жонунан окуп коюп эле мындай болуптур, чоң казатка барып келиптир, тияка атыптыр, бияка атыптыр менен калып калып атат. Деги эле кыргыз эли сөз баалаган, сөз сүйлөгөн эл болгон, ар бир нерсени
өзүнө чукуп айткан макалынан башка контекстте болгон. Керегем сага айтам, келиним сен ук, уурум сага айтам, уурум сен ук деген принципте берген да. Мына Манастагы окуяларда дагы жалпы окуялардын тереңинде, жалпы окуянын өзөгүндө асыл баалуу нарыктар жатат да. Советбек Оросхановичтин рахмат ошолорду майдалап алып чыгып, мына Манастын ичинде бул бар деп аткан. Анан эми ушуну энагыдай кылып туруп ушул элге журтка, жалпы коомчулукка жеткирсек, ошолор окуса, анан тарбия маселесин биринчи койсок, эмне деген гана балекет тарбиялар болуп кетип атат, мынакей жанагы педофил болуп атат, бирин бири өлтүрүп коюп атат, аялын өлтүрүп коюп атат. Деле Кыргызста мындай болгон эмес эч качан. Мына ошонун баардыгы өзөктүү тарбиянын өзөктүн жоктугунда болуп атат да, өзөктүү. Биз эл улут ата бабаны сыйлоо, аялды сыйлоо, баланы сыйлоо, тарбиялоо деген өзөктүн ушунан алышыбыз керек. Туура айтасыз. Ошо мен да кошумчалап коеюн. Өзүң туура айттың. Ары бери чайып алдык деп. Эми ошол эгемендүүлүк жылдарда Манас боюнча бир туруктуу саясат жүргөн жок. Мына Манас боюнча мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзам иштебей калды. Ал мыйзамдын бар экенин деле эч ким деле билбейт. Анан мындай бир туруктуу системалуу тарбия иши жүргөн жок. Анан кийин бул Манас боюнча окууга киргизүү боюнча дагы жаңы кадамдар жасалган жок да. Мына азыр ошол ушул күнгө чейин мына Жапаровго чейин, президент Жапаровго чейин тарбия мамлекеттик деңгээлде тарбия концепциясы, тарбия боюнча бир жарлык стратегия болбой келди да. Ошон үчүн тарбия ишинде Сейит айткандай башаламандык орун алып келди. Ориентир жок. Могу жолу менен балдарды тарбиялагыла деген бир стратегиялык бир багыт жок. Мына азыр мына Садыр Нуркожоевичтин жарлыгы мына ушундай системалуу максатка багытталган жумуштарды, тарбия иштерин жүргүзүүгө жол ачты да. Анан эми Манасты тарбия ишине чегүүдө, окутуу ишинде аябагандай көп маселелер бар. Бир эле маселени айтып кетейин мен. Мисалы, мына Академия Акматалиев баш болгон академиядагы коллектив Манастын барлык негизги варианттарын чыгарды. Бул өзүнчө бир эрдик болду. Бирок эми ошону өкмөт жакшы колдоп, көп деген тираж менен чыгарган жок да. Ашып кетсе 1500 эле, бир эле айылга жеткидей. Ошол варианттар. Ал эми мурда 4 томдук, 5 томдук болуп Сагынбай менен Саякбайдын варианттары чыккан. Алар деле 15 000, 10 000, кээ бир учурда кошумча басылып чыккандан кийин 15-20 миңге жеткен. Бирок алар мектепке чыгарылган эмес. Жалпы эле калаякка чыккан, кыскасы мектептерди Манас менен жаптыган атайын окуу педагогикалык максатты көздөгөн Манас болбой атат. Хрестоматия табылбайт. Баягы 58-жылы чыккан 4 томдукту кайра чыгардык. Бирок ал аз эле тираж менен. Мурда 60 000 тираж менен чыккан. Элге жеткен. Мына ушундай окуу, Манас боюнча окуу базасын,
окуу комплексин түзүү жагынан жумуштар башталбай атат. Анан Манаста окутуунун методикасын иштеп чыгыш керек. Методика менен атайын Манастын методикасы менен алек болгон бир лаборатория жок Кыргызстанда. Ошентип жана Манастын жетпей аткандыгы ушундан. Биринчиден мамлекеттик стратегия жок. Экинчиден база жок. Ошентип тарбиячылар, мугалимдер колунун келишинче иштеп өз казанында өздөрү кайнап атат да. Анан эми могу концепция түзүлдү жарлыктын негизинде. Иш-чаралардын пландары иштелип чыкты. Манас камтылды. Мындан ары ушул Манас боюнча өлкөбүздө системалуу иш жүрөт деген үмүттөмүн да. Үмүтүңүз жакшы. Үмүтүңүз жакшы. Менимче муну жогору жактагы жана Манас академиясындагы тияк бияктагы эске алып коюш керек. Радио, телевидение эске алып коюш керек. Бүгүн менимче Манасты биз бияктан изилдеп киргизип атсак, Манаска каршы иштер көп жүрүп атат. Мына азыр Манастын урус Семетейди тартып атат. Эмне десе Кытай акчаларды ошого тартып атабыз дейт. Сценарийинде көпчүлүгү калмактардан азалап атат. Туура эмес. Кечээ эле Нескара Шыпшайдардын эстелигин коюп ызычуу болуп кайралдык эле. Мына Совет көчөсү азыр көчөнүн аттары өзгөрүп кетиби? Абдурахмановдуки чоң физперевордун маңдайында калмактын шапкасын кийген үй турат. Мен ойлойм, Наурекил өкмөт дагы, президент дагы, неме дагы ушул маанайда жана Манас академиясы иштиктүү, системалуу иш жүргүзүш керек, сага айткандай. Себеби биз биякта какшап айтканыбыз менен бияк китеп жетпей атат. Ошол эле убакта калмактардын идеологиясын көтөргөн кино тартылып, иш-чаралар тиякта жүрүп атат. Буну көзөмөлдөй турган мамлекеттик бир орган барбы? Жанагы Манас академиясын эмнеге түздүк? Мыйзам иштебейт, эмнеге түздүк? Ушуга бир суроо берелик дедик эле. Туура айтасыз. Ушуга байланыштуу бир неме айтып коеюн мен. Мына Манаста генчтер толтура. Чети ойлобой жатат. Мисалы, мамлекетти чыңдоо маселеси куруштуруп атпайбы азыр? Мына Кошойдун осуяты бар. Манаска айтып атат, өз элиңди түгөл башкарып, өз алдыңча болгондо дейт. Сени таштап койбос жепчеке. Суроодон угар дайныңды, күтүнбестен сен жатсаң, бир күнү чабар айлыңды. Мына чаап атышпайбы бизди кээде. Ошого моюн бербеске, ок жетпеген аткамда, ок өтпөгөн тоңгамда дейт. Мына Кошой казынан калың болсун, мамлекетиң күчтүү болсун, коргонуу жөндөмдүүлүгүң мыкты болсун деп Манаска кеңеш берип атат. Ушул осуят эмне үчүн бүгүн керек эмес бизге? Анан кийин Бакай айтып атат. Серпиш пикенге бой бербес, сепил болуп калгыла дейт. Арышыңар арыстандыкындай болсун, алтын так алдыңардан түшпөсүн деп жалпы кыргыз элине бата берген. Ошол эле Бакай жана биримдик жөнүндө баарыбызга белгилүү. Биримдигиң жок болсо, миңде болсоң кырыласың, пилде болсоң жыгыласың. Өлсөк бир дөбөдө бололу, бир чуңкурда бололу, тирүү болсок бир дөбөдө бололу. Ырыскы биримдикте. Мына Бакайдын сөздөрү. Мына чет өлкөдө, мына Финляндияда Калеваланын бири эле сабын алып алып, ошого таянышат. Бизде моундай казына жатат. Идеялык, философиялык, биз таяна турган, мамлекеттин пайдабалында жата турган идеялар Манаста. Туура айтасыз агай, мынакей ушул бизде өтө чоң баалуулуктар турат да. Анан айтып эле атабыз, кыргыз кайсы ишенбейт деген да сөз бар да. Айтабыз, бири-бирибизге айтабыз, эч укпайт. Балким ушулну түрк элдери түшүнгөн тилге которуп, же да англис тилине которуп ошол жака чыгарсак, анан алар, силерде чоң баалуулуктар бар экен. Ушуларды көтөрбөйсүңөрбү деп айтса, анан кийин угуп
баштайбызбы деген ой болуп кетет. Айтматыпты көтөргөндөйбү. Бул арагон. Бул оюңда туура экен. Муну мындай болду. Мына кече Айчта ким Давран Кадырали келди, Түркстан президенти. Учурашып сүйлөшүп, ара чороодо кеңешип калдык. Жанагы жеңи жоктун китебин чыгарам деди. Ооба. Анан ошол жерде мен бир ой айтып калдым. Давран мырза, ушул Манас эпосун иликтеп, жиликтеп, жаштарга ылайыктап жазган эмгектер бар эле. Ушул бул чыкса жакшы болот эле. Бул жалпы түрк элдеринин баалуулугу эле десем. Да, танбайм, абдан жакшы деди. Бирок аны мага силердин өкүлүңөр бар, Султан Акимович. Ошол аркылуу, өкмөт аркылуу келсе, биз каражат тапканга макулбуз деди. Жакшы. Буга кишиге айттым, мен демек биздин өзүбүздө жатат. Тиги киши айтты, жок, табабыз каражат түрк сой аркылуу болот. Мына жана сен айтып аткан идеяны жогору жактан мен Советбай аке китебин көтөрүп алып, мен өз китебимди чыгардым эле ушуну деп ким барат? Мына силерге рахмат. Муну элге берип атасыңар. Мына муну көргөн жана мамлекеттик кызматкерлер, жакшы жигиттер отурат ал жакта, Октябрь Капаловай отурат, Аслан отурат, Сүйүтбектер отурат. Ушулар балким муну көргөндөн кийин кой, муну колго алар деп ойлонуп калар. Мен ал жигиттерден үмүтүм чоң. Султан Акимович тиякта отурат, ал киши укса деле ушундай болуп калар деген үмүт чоң. Анан дұрысыңыз баян айттым, жақсы кеп болып кетті, ортада қыпчы бейдім десем, жақсы болыпты. Жақсы айтыпсыз, мынакей, жақсы айтыпсыз. Жақшының шарапаты деген бар да, шындығында балким ошол менен сиз айткан менен чыгып биздин Султан Акимович ал жакка жөнөтүп дегенде, аларда Кудайга шүгүр каражат бар, балким таап чыгарып калса, анда бул чоң нерсе ишке ашат. Кудайга силердин эмгектер жакшы болот. Бир ой айтып коеюн. Мына кээде айтылат да, эл аралык аренада айтылып калат. Улуу элдер кичинекей нерсесин тоо кылып көрсөтөт. Тоого айландырып алат. Ал эми майда элдер өзүнүн улуу нерсесин, улуу тоосун кайра дөбөгө айлантып алат дегендей. Мына бизде океандай Манас жатат. Эми ушуну биз ушунга чейин бир мектепке, жогорку окуу жайларына кенен киргизе албадык да. Туура айтасыз. Анан баягы Манасты орусча, англисче которуу маселеси башталбадыбы? Ал туура. Бирок ошол Манастын баалуулуктарын дүйнөгө жеткириш керек да. Биздин баалуулуктар бул жалпы адамзаттык баалуулуктар. Манастагы дөөлөттөрдү дүйнөлүк, мисалы үчүн Библия, Курандын да негизинде жата турган кенчтер бар да. Жакшы. Ошон үчүн Манастын баалуулуктарын биз дүйнөгө жеткирсек, чечмелеп талдап, анда биздин кадыр баркыбыз албетте эл аралык аренада көтөрүлөт. Кыргыз эли бул өзүнчө бир акылман эл турбайбы дегендей. Мына азыр политологдор айтып атат да, техниканын күчү менен эмес, же болбосо өндүргүч күчтөрдүн өсүшү менен эмес, улуттун баалуулугу, улуттун өскөндүгү, ошол ой жүгүртүүсүнүн, маданиятынын, руханий адеп аклак баалуулуктарынын нарктары менен бааланат. Улут. Ал техника ар кимде бар, экономика ар кимде бар. Ошон үчүн Манастын баалуулуктарын дүйнөгө жайылтыш керек да. Кудай буйруса, мына ушул сиздин Сейит агай жана айтып кеткендей ишке ашып кетсе, анда бул нерсе чоң ийгиликтерге алып келет деген ойдобуз. Бул Манас боюнча, бул баалуулук боюнча бир саат өзү астык кылат. Муну улам чыгарып айтып турушубуз керек. Сиздерге ушул убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Арыбаңыздар, карыбаңыздар, талыбаңыздар, дагы Манас боюнча талапка кызматты кыла бериңиздер кыргыз эли үчүн. Сиздердей асыл акылман адамдар элибизде көп болсун, эмгектене бериңиздер, талыбаңыздар. Убактыбыз мына билинбей болуп туруп, мунун жарымын бир эки барагын эле айттык окшойт азыр. Жарымын эле айтып калдык. Сиздерге дагы бир аз ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна жеттик. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча саламатта болуңуздар.